Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Адам жана коом сабагы боюнча 6 класс материалында берилген коомдогу тилдин ролу деген теманы мен Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Сабактын максаты кыргыз тили анын коомдогу орду боюнча маалыматка эл экенбиз. Тилдердин мазмундук өзгөчөлүктөрүн жана окшоштуктарын анықтайт экенбиз. Кыргызстанда жашаган башка улуттардын тилдерин жана өз эне тилин урматтап сыйлоого калыптанат экенбиз. Алгач эле силерге үй бүлө деген темага кластер түзгүлө тапшырмасы берилет. Аткаруу үчүн 30 секунд убакыт. Азаматсыңар балдар. Силер кичинекей мамлекет, алтын уя, тарбиянын очогу, 3 муунду үй бүлө, үлгү, бактылуу жашоо сыяктуу маанилүү сөздөрдү койдуңар деп ишенебиз. Тил жана анын коомдогу ролу. Адам баласы жаралгандан баштап тил да пайда болгон. Адамды айбандан айырмалап турган бирден бир касиет тил болуу эсептелет. Азыркы мезгилде дүйнөдө 10 миңдеген тил бар. Тил адамдарды бири-бирине байланыштырып, ой пикирин билдирүүчү курал болуп саналат. Тилдин жардамы менен дүйнөнү таанып билүү ишке ашырылат. Биздин азыркы жаш муундарыбыз англис, немец, француз, кытай, япон, корей, түрк жана башка тилдерин үйрөнүшүүдө. Көп тил билген адам дүйнө элдеринин жетишкендиктери менен таанышып, аларды өздөштүрөт. Элибизде канча тил билсең, ошончо дил билесиң деген накыл сөз бар. Көп тил билген жаштарыбыз башка улуттар менен өз ара мамиле түзүп, достошуп кете алат. Алар мамлекетибиздин келечекте дүйнөлүк интеграцияга киришине шарт түзөт. Кыргыз элинин акындары менен жазуучулары тилибиздин ыйыктыгын жана кол жеткис бийиктигин даңазалап, көптөгөн чыгармаларды жаратып келүүдө. 19-кылымда жашаган көркөм сөз чебери Калыгул Бай уулу жаштарды тил билүүгө, илимге үндөгөн. Жакшы чыккан азамат элин билер, элин билген ал адам билим билер, окуп карап ойлонуп илим билер, эчен түрдүү адамдын тилин билер. Чыгып турган ал адам чынар болор, чымчык сайрап чынарга булбул конор. Тилден түбөлүктүү, тилден артык өнөр жок. Ар бир элдин тили ошол улуттун эн тамгасы, деп биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов баса белгилеген. Эне тилибиз эне сүтүндөй таза, өмүрү узун, өрүшү жайык болуп, улуттук эн тамгабыз катары көкөлөп, кылымдар бою жашашы үчүн ар бирибиз аракеттенишибиз керек. Кыргыз тили мамлекеттик тил. 1989 жылдын 23 сентябрында кыргыз тилине мамлекеттик тил деген бийик статус берген атайын мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам кыргыз тилинин өсүп өнүгүшүнө мамлекеттик камкордук көрүүнү, кыргыз тилин түбөлүккө сактап калууну көздөйт. Кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясы түзүлүп, иш алып барат. Жыл өткөн сайын кыргыз тилин коомдогу
ролу көтөрүлүп жатат. Мамлекеттик мекемелерде жыйындар кыргыз тилинде өткөрүлүп, иш кагаздар кыргыз тилинде түзүлүүдө. Илимий диссертациялар, монографиялар, макалалар кыргыз тилинде жазылууда. Тил өмүрү, эл өмүрү. Кыргыз тили байыркы тилдердин бири. Эгер кыргыз этнониминин өмүрү 2000 жылдан ашык убакытка тете болсо, бул мезгил кыргыз тилинин да өмүрү. Кыргында далай беттешип, кыргыздар нени көргөн жок, кырылып көбү өлсө да, кыргыздын тили өлгөн жок деп сөз чеберлеринин бири Насирдин Байтемиров жазып кеткен. Орусча да, монголча да сүйлөй бил. Жер жүзүндө жок бир дагы өгөй тил. Ошондо да ширетейин дилиңе, шек келтирбе менин эне тилиме, деп акыныбыз Темиркул Үмөталиев дагы айтып кеткен. Демек, силерге үй тапшырмасы берилет, балдар. Китептеги суроолорго жооп жазат экенбиз 37-бетте. Экинчи тапшырмабыз жумушчу дептердеги тапшырмаларды аткарат экенбиз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.